Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар жакшыбы? Анда эмесе сабакка активдүү катышканга аракет кылгыла. Бүгүн биз үй бүлө деген теманы өтөбүз. Ал эми грамматикалык темабыз ч мүчөсү. Бүгүн биз сабакта үй бүлө мүчөлөрү менен таанышабыз. Ч мүчөсү сөз жасоочу мүчө экенин билебиз. Ата-энелерибизди сыйлайбыз. Алгач жаңылмашты кайталагыла. Бат айтканга үйрөнөбүз. Эсеп оңой чечилет. Эгер кулак төшөсөк, ат бегенде кечигет, алуу кошу 5 эсеп. Эсеп оңой чечилет. Эгер кулак төшөсөк, ат бегенде кечигет, алуу кошу 5 эсеп. Силер да бат айтканды үйрөнгүлө. Жаттагыла сөзсүз түрдө. Балдар эми сүрөткө карап, үй бүлө мүчөлөрүн кайталайбыз. Бул темаларды мурда да өткөнбүз. Биз сүрөттөн кимди көрүп турабыз? Ооба, бул Фархат. Ал мектепте окуйт. Бул Фархаттын чоң атасы менен чоң энеси. Алар Байтик айылында жашашат. Сүрөттөргө маани берип карайбыз, балдар. Ал эми булар Фархаттын таята тайенеси. Алар Бишкекте Жал кичи районунда турушат. Балдар, кичи район дегенди кандай түшүнөсүңөр? Силер окуган мектеп Ош шаарынын кайсы кичи районунда жайгашкан? Туура. 27 орто мектеби Ош шаарынын Манас ата кичи районунда жайгашкан. Ал эми Фархаттын таята тайенеси Бишкектин Жал кичи районунда жашайт экен. Ал эми биринчи сүрөттөн биз кимди көрүп турабыз, балдар? Бул Дастанын апасы. Ал тигүүчү болуп иштейт. Ал эми биз экинчи сүрөттөн көрүп турган бул Дастандын атасы. Ал Шоро фирмасында айдоочу экен. Демек, тигүүчү, айдоочу деген сөздөр бул кесипти билдирет, Бул Фархаттын иниси. Ал бала бакчага барат. Ал эми экинчи сүрөттөгү бул Фархаттын карындашы экен. Эгер кыздар болсо, сиңдиси деп айтылат, Ал мектепте 1-класста окуйт. Ал эми бул сүрөттөгү Фархаттын агасы. Ал студент экен. Кыргыз-Түрк Манас университетинде 2-курста окуйт. Балдар, булар кимдер ошондо? Ооба, булар Фархаттын үй бүлөсү. Чындап эле Фархаттын үй бүлөсү абдан чоң экен, Карагылачы сүрөткө маани берип. Чоң ата, чоң энеси, ата энеси, иниси, карындашы, өзү болуп бир үй бүлөдө 7 адам жашайт экен. Алар абдан ынтымактуу үй бүлөлөрдөн экен. Эми ч мүчөсү жөнүндө сөз кылабыз. Ч мүчөсү сөз жасоочу мүчө экен. Сөз жасоочу мүчө дегенде бир сөздөн экинчи бир жаңы сөз жасалат. Мисалы, карагыла. Куруу деген сөзгө ч мүчөсүн алсак, куруучу деген жаңы сөз келип чыкты. Орусчасын айта турган болсок, строить деген сөзгө ч мүчөсүн улаганда строитель деген жаңы сөз келип чыгып атат. Ыр дегенде ч мүчөсүн алсак, ырды ырдаган адамды биз ырчы дейбиз. Көрдүңөрбү, жаңы сөз жасалды. Бийге ч мүчөсүн алсак, бийчи. Сүрөт ч мүчөсү уланганда сүрөтчү болуп, сүрөттү тарткан адамды түшүнүп калдык. Демек, сөз жасоочу мүчө бир сөздөн экинчи бир жаңы сөздү жасайт экен. Ошондо ч мүчөсү бул сөз жасоочу мүчө болот экен. Эми дептерибизди ачабыз дагы 4-көнүгүнү жазабыз. Алгач число менен теманы сөзсүз түрдө жазгыла, андан кийин 4-көнүгүгө көңүл бургула. Ким эмне иш кылат дейт. Сүрөттөрдү чечмелеп дептерге жазабыз. Карагылачы, биринчи сүрөттө биз кимди көрүп турабыз?
Туура. Биринчи сүрөттө биз куруучу. Демек үй курган адамды биз куруучу дейбиз. Демек ч мүчө суланып атат. Астын сызып, куруучу эмне иш кылат? Куруучу үй курат деп жазабыз. Ал эми калганын өзүңөр таап жазгыла. Үйгө тапшырма 15-беттеги 5-көнүгүүдөн катылган сөздөрдү таап жазабыз.